Европа кандай экен? Соонун ата, жомоктогудай экен. Бирок бир саякаттап эс алып койсо болот. Биздин Кыргызстанга жетпейт. Балам, ар кимдин өз жери Мисир деген. Кыргызстандай жер болобу? Ана, ошо качкандар чет өлкөдө жыргап жүрөт дейсиң бе? Акчалар толтура, жегендери, курсактары ток, даамдуу. Бирок жегендери жерим, ичкендери ирим. Түн уйкулары тынч эмес. Мээлерин ой санаа басып турат. Алло? Ата, кандайсыз? Жакшы, жакшы. Ата, элеш жакшы жетип алдыбы? Ооба, келди жанымда. Жакшы болуптур. Кетем деп болбой койду. Дагы бир аз саякаттап жүрө тур десек болбойт? Ким ата? Силер саякаттай бергиле. Уулум экөөбүз өз жерибизде эле бололу. Кеткенибиз эле жакшы болуптур го. Ана эрке кылмыш үчүн козгоп коюшту. Козгошот да. Жөн жүрбөсө айтпадым беле. Алкынды төй, эртеби кечпи ачка чыгат деп укпады. Ата, Боронов деле, Айбаров деле сиздин кадрларыңыз го. Бир ооз айтсаңыз сөзүңүздү жерге ташташпас? Алар менин кадрларым эмес. Алар мага чейин эле чоң кызматтарда, даражада иштеп келген. Болгону мен президент болгондо бирөө спикер, бирөө премьер-министр болушту. Азыр экөө тең президенттик талашып, бири-бири менен чабышып жатышат. Ата, биз эми эмне кылабыз? Эмне кылышты өзүңөр билесиңер. Колу менен кылганды мойну менен тартсын. Ата, анчалык ташбоор болбоңузчу, мен сиздин жакшы көргөн кызыңызмын го. Мен сени жакшы көрөм кызым. А бирок сенин күйөөң кылмышкер. Кылмышкер акыры камалышы керек. Камалбайт. Кана мурдагы президенттердин жакындарынын кимиси камалды? Канча жылдан бери аман-соо эле жыргап жүрүшпөйбү? Кечээ эрик ошолордун бирөөсүнө чыкса күлүптүр. Ничего, ушинтип эле акырында популярный телезвезда болосуң деп. Анда ошентип силер популярный телезвезда болуп жүрө бергиле. Ушу эрик мага башынан эле жакчу эмес. Бой көтөргөн, көпкөн, керсеген эме го. Сиз болбосоңуз жүрмөк да. Дагы бир катардагы адам болуп. Байганда жыргадыбы? Мына эми ошол байлыгы сактай албай, санаасы кор болуп жүрөт. Арам оокат аш болбойт, балам. Акыры тешип чыгат. Байкуш кызым эле күйдө. Керемет жаш сулууго башка күйөөгө тие болот да. Самат Аманович, түрүлөй өлүмдөн сооруп чыктыңыз. Зам министр кылдыңыз. Азыр болсо Россия нефть өнөр жайынын Кыргызстандагы бөлүмүн башкарып турам. Азамат, жакшы деп жатасыңар, угуп жатам. Иштей бергиле. Эртең Москвага учкан атам. Азат Жакыпов деген жигит жумушка чакырып атат. Азат Жакыпов. Ал да өзүң окшоп азап тозокту башынан көп өткөргөн мыкты жигит. Барып кел. 3 жыл мурда проректорлук жумушун таштап кетип калган турбайбы? Андай. Жакшы агай. Диссертация кандай, бүтөйүн дедиби? Ооба агай, буюрса бүтөйүн деп калдым. Абдан жакшы. Андай болсо сенин кандидатураңды проректорлукка көрсөтөйүн деп жатам. Рахмат агай. Эртең Кудай буйрса, министрликке сунуш жөнөтөм. Рахмат. Өзүң билесиң, кураяка бата жүрбөйт. Айка, үйдөсүңбү? Айка. Ооба. Айка, сүйүнчү. Күйөөң проректор болду. Айка, сага эмне болду? Айка. Эмне болду, жаным? Апама срочно операция жасаш керек экен.
Кудай сактасын. Азыр медицина өнүккөн. Күнүгө миңдеген операцияларды аман эсен ийгиликтүү жасап жатышпайбы? $25,000. Бизге $25,000 ким берет, Кудай ай? Ыйлабачы жаным. Эптеп бирдеме кыларбыз. Кантип, кантип, каяктан? Бизге мынча акчаны ким берет? Бул деген 1000 сом эмес да. Операция срочно жасаш керек. Азат, срочно. Үйдү бирок үйдү сатсак араң $8,000 болот экен. Биздин айылдагы үйдү сатса, капардын кой менен уйларын кошкондо $7,000. Туура жарыма. $15,000. Калган 10,000ди каяктан табабыз? Кече эле үйдү сатып алганда. Карызда араң чогултпадык беле. Эми карызга эч ким акча бербейт. Капарды карасаң ичкен арак тапканын ичет. Жок дегенде ошол адам болсо болмок го, Азат. Эми кантебиз? Байкуш апам куурамак болду го. Ыйлабачы жаным. Эптеп бирдеме кыларбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мени таанып атасыңбы? Сизди ким тааныбайт? Бул шаарда салык башчысы болсоңуз, сизден баары коркушат да. Сен да коркосуңбу? Мен эмнеге коркмок элем? Биздики баары эсепте. Салыкты убагында төлөйбүз. Эми мен бул жерде жөнөкөй эле сатуучумун да. Коркушат эмес. Чоң кыз сыйлашат. Корккондон сыйлашат да. Сөздүн кыскасы мындай, чоң кыз. Мен сени кече дары алганы келип, анан сени көрүп жүрөгүмө бир неме тык эте түштү да. Аябай сулуу жан экенсиң. Бассам турсам оюман кетпейсиң да. Жада калса түшүмө да кирбедиңби? Анан ошонун баарын ойлоп, бүгүн жумуштан чыгып алып, бир эс алып келеличи деген ой менен жүрбөйсүңбү? Эс алып келели. Коюңузчу байке. Менин күйөөм бар да. Күйөөң болсо эмне экен? Элдин баарынын күйөөсү бар. А күйөөң каякта иштейт? Институтта. Мугалимби? Ооба. Асыр болбосо ошол күйөөң айына канча акча алат? Өзүбүзгө жетет. Акча да жетчү беле. Күйөөң көп болсо орто эсеп менен момча алат. А бул бир эс алганга жетпейт. А сен кымбат жансың. Түшүнсөң, өзүңдүн бааңды билсең. Байке, азыр клиенттер келип калышат аптекага. Эмне деп ойлошот? Чыгып кетиңизчи. Коркпой эле кой, эч ким кирбейт. Жүр кеттик. Коюңузчу байке, менин балам да бар. О, тем более балаң бар болсо, баланы бактылуу кылыш үчүн андан да көбүрөөк акча керек. А сенин күйөөңүн акчасы жетпейт буга? А мен сени мындай акчага ороп коем. Жүрү. Коюңуз байке. Чыгып кетиңиз. Мен аптеканы жабышым керек. Эмне коруп кеттиңби? Же уялып атасың? Коркпой эле кой. Мейли, өзүң бил. Ойлон. Анан жакшылап ойлонуп бир жыйынтыкка келерсиң. Мен сени аябай жактырып калдым. Ошондуктан улук башымды кичик кылып келип атпайбынбы? Бул менин визиткам. Ойлонгондо чаласың. Уй,
саламатсызбы? Эй, бул жанагы налоговый начальник ғой? Ооба. Молодец. Эл майда чабакка араң жетип жүрсө, сен болгондо да килейген китти кармагансың ғой. Жөн эле да койчу эми. Колуңан чыгарба. Мындай кишилерди кармаш ар бир аялдын мечтасы да. Жөнчү, күйөөм бар да. Койчей. Үйөңө билгизбей жүрө бер. Мындай адамдар жолдо жатып турбу. Да. Азыр. Уруксатпы байке? Келиңиз. О, ким келген бизге? Келиңиз. Өтүңүз. Кандайсыз? Келиңиз, өтүңүз. Отуруңуз. Акыбал кандай? Келип калыпсың. Ой. Эмне болду сага? Тынччылык элеби? Апам түндө приступ болду. Ким? Апам. Анан эмне? Операция керек бекен? Байке, карызга акча берип туруңузчу. Кутулуп берем. Эптеп кутулам. Канча акча керек экен? Канча? Көп акча керек. Канча көп болгондо айтып бер. $25,000. 25. Эми алтын эми сен үчүн табабыз. Коркпа. Сен кейбей тур. Табабыз, Азыр. Азыр. Алло, Макс. Кандай? Мага азыр водитель жиберейм. $30,000 берип жиберчи, срочно. Рахмат. Болду. Мына акча табылды. Коркпо. Кейбе. Сен үчүн баарын жасайбыз. Рахмат байке. Келиңиз. Өтүңүз. Бисмилла. Мына алтыным. Сен үчүн мындан да көп нерсе тапканга даярмын. Рахмат байке. Сен менин акыркы сүйүүмсүң. Мика, Бишкек кайда? Саламатсыздарбы? Алло, Насибече, кандайсыз? Айка чалган жокпу? Телефону өчүк болуп жатат. Жумушта жокпу? Эгер келип калса, же телефон чалса айтып коюңузчу. Мен аябай кабатыр болуп жатам. Мейли же, рахмат. О, Азат. Алло, Кеке. Кандайсың? Айка чалган жокпу? Жаңы эле чалган, неме $25,000 тапкан турбайсыңарбы? $25,000? Ооба. Каяктан? Билбейм каяктан тапканын.
Сагым айке. Салам алейкум. Айка жок. Телефон өчүк. Ийниси айтат, 25 000 доллар алып келген турбайсыңар деп. Эмне болгонун түшүнбөй жатам. Мен сага айттым беле? Сулуу катын алба дедим беле? Сулуу катын сулуу жашагысы келет. Этегинде кор болуп каласың дедим беле? Эмне болду? Эмне болмок эле, ошол. Менин акыр айтканым келди. Сулуу аялың бир бай менен кетиптир. Коюңузчу. Каяка? Каяка болмок эле? Шаргада, Бишкекке. Коюңузчу. Балким акчаны иштеген жеринен алгандыр да. Иштеген жеринен албай эле, налоговыйдын начальнигинен алыптыр. Эмне? Бүт шаар уудуу болуп жатат. Кечээ күнү машина менен кетип баратканын көрүшүптүр. Мен азыр угуп алып жинденип отурам. Коюңузчу, ким айтты сизге? Ким айтмак эле? Ким айткан эмне кыласың сен? Айырмасы жок. Болор иш болду. Менин дурайын акмак. Мен аны өлтүрөм. Эй, отурчу. Отурчу маяка. Өлтүрө албайсың. Аны эмне сени өлтүрдү эле көчөгө чыгып турат дейсиңби? Анын охранасы бар. Өлтүрсөң түрмөдө чирip өлөсүң. Yok. Өлгөн турбайм. Мындан ары эмне кылышым керек? Өзүңдү карма. Катын деген ошол. А катын үчүн өлгөн уят. Ушунчалык да кордоломбу. Мен эми кантип жашайм? Мынчалык кордукту кантип көтөрөм? Баарынан ажырадым. Мә. Gel iç. Ачууну ачып басат. Көп ойлонбо. Алып жибер. Мээңе кан куйулуп кетиши мүмкүн. Андан көрө кан куйулуп кетсе болмок. Мага эми жашоонун кереги жок. Элдин бетин кантип карайм? Сен эмне? Элдин бетин карай албагыда эмне кылмыш кылдың беле? Ооба эл табалайт, шылдыңдайт. Ошон үчүн азыр кеч киргенче бул жерде отур дагы. Түн жамынып чыгып кет. Каяка? Шаарга, Бишкекке. Бишкекке? Ооба Бишкекке. Чоң шаар, бир четинде жүрөсүң. Эми мага эчтекенин кереги жок. Жашоонун да кыска кетти. Аялдын да кереги жок. Балам үчүн ичип өрттөнүп баратат. Сүйлөбөйсүңбү? Манастан келдим. Келгиле ичебиз. Чоң бир жеңиш болгон окшойт. Жеңиш үчүн. Жаман жеңилиш болду. Тууган. Мен жеңилиш үчүн ичпеймин. Мен жеңилиштен кийин чоң жеңиш болуш үчүн ичемин. А? Давай.
азыр аялым менен ажырашып кеттим. туура кылып турсуң. Аялдын керек эмне? Эй, акча тап, баланы бак. Туура кылып турсуң. Шаарга келгениме 1 айдай болду. Бекинип жатып алып иштим. Эми барар жерим жок. Силер менен жата турайынчы. Бизде орун көп, э? Ооба. Каалаган жериңе жата. Каалаган жерге жата. Мен аялым менен ажырашканын айтып берейинби? Кая турчай? Кое тур, айта элек деле күлө бересиңби? Ал кезде мен көп турган кезим, аракты көп иччүмүн. Анан бир момундай келин менен таанышкам. Аялым билип коюптур. Бир күн уктап атсам эле, тур, күйөөм келди деди да. Жүрөгүм түшүп кетип, кийимдеримди алып алып терезеден секирип кеттим да. Анан мындай карасам, аялым. Кимден качтың, кимдин үйүнөн качтың дейт. Художник болчумун. Анан заман өзгөрүп кеткенден кийин художниктердин кереги жок болуп калды. А мен башка эч нерсе билбейм жасаганды. Сүрөттөрдүн кереги жок деп туруп тартып алды жанагы мастерскойумду. Мына көчөдө калды. Үй бүлөңүзчү? Балдарыңыз, аялыңызчы? Заман күркүрөп турган кезде мына могуга берилип кетип. А бул чиркин болсо жалгыз келбей артынан сулуу кыздарды, келиндерди өчтүк келип. Жаштык, чөнтөктө акча кеткенден кийин эч кимге керегим жок болуп калды. Экөөбүз эле калдык. Давай. Давай.
Профессор? Профессор? Саған не oldu, профессор? Профессор! 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 Жүрегі соқпай қалды. Толик! Тұр! Толик, тұр жай! Не? Профессор өліп қалды. Қайсы профессор? Ол профессор келесо! Профессор дейм. Болды. Профессор! Ата-ана байқұсай. Қордықты, қиыншылықты көтере албай қалды ұқсайды. Көтере албай қалды ұқсайды. Жап-жаш әлі. Жатқан жерің жайлы болсын. Жолдош профессор. Жақсы бар, профессор. Профессор! 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 Ақ үй. Эмне? Хан сарай. Мен ақ үйде отырып тұрмын. Ишігілім. Қайра келдің бе, профессор? Профессор. Ағай? Азат ағайсыз бұ? Ооба. Мені таныдыңыз бы? Жоқ. Мен Тунук Мамбетова, сіздің студенткаңыз. Манасты бүтіп азыр шаарда іштеп жатам. Рахмет. Сіз проректорлықты таштап қойып кетіп қалған тұрмайсыз бы? Ағай, сізден чоң адам шықмақ. Басай, кеттік. Кеттік бас. Ағай, ішпеңізші, сұранам, ағай. Тунук Мамбетова, сенің маған ішің бар ма? Мисалы, менің сенде ішім жоқ. Жақшы бол. Баспайсың ба? Басай. Ағай, сізді қыздардың бары жақшы көрчү. Мен сізді сүйем, ағай. Баспайсың. Болмайсың ба? Болбойсың ба? Азыр депутаттыққа талап керек екен. Саясат демне қыласың? Саясат деген сасық болады. Андайдан алыс жүр. Кеттік. Нормально сөйлеш. Аңға таяқ жеп қалдым. Таяқ жеп қалдым дедім біле. Түшінбей қалдым мен. Анан нормально, раз-на-раз шықпайды біле. Еркек шығып. Қанша яғды?
отырасыз. Жатчы. Рахмат. Жакшы. Биз сурамжылоолорду жүргүздүк шайлоо боюнча. Ала тоо конушу мына 90%га болдук. Кийинки участок теңдик конуш болсо экен. Жыйынтык 58% болду. Балдар жаман эмес иштешкен. Эң акыркысы эле Эне сай конушу 5%дык деңгээлге жеттик. Агитация жакшы жүргүзүлбөгөндөй. Сенин деле кыйын болуп атасың. Ой, иштеп атасың колдон келишинче. Эми өлүп кетели. Айтам да. Андай болсо өзүңөр иштеп албайсың. Бардыгын түшүндүрүп айтып жүрөйүнбү? Өзүң түшүнбөсөң. Аким Батурович, бул жигиттин аты Азат. Бир жакшы, кызыктуу сунуштар киргизип атат. Өзүңүз угуп көрсөңүз. Кечээ көчөдөн сиздин плакаттарыңызды көрдүм. Ал жерде сизди мектеп, медпункт, бала бакча салыптыр деп жазыштыр. Баары тур иним. Ал жерге дагы көптөгөн кылган иштерим батпай калган. Аким Батырович, сиздин кылган чоң эмгектериңиз ал көзгө элестебейт, таасири жок. Ал куру сөз болуп калган. А эмне кылыш керек? Аким Батырович, сиздин кылган эмгектериңизди, мектепти, медпункт, бала бакча, спорт залдарды сүрөткө тартып, ошо сиздин кылган эмгектер менен кошо чыгарса, чоң баннер кылып, аябай жакшы чыкмак. Элдерге аябай таасирлүү болмок. Кызык экен, а? Сонун идея экен да. Анын үстүнө мурда кийин практика жүзүндө муну эч ким колдонуп көрбөптүр да. Мына ушундай плакаттар чыгарып көрсөкпү дейм да. Себеби Аким Батырович жасаган иштерди башка эч ким жасаган эмес да. Анда кандай кылсак, чыгарсакпы? Чыгаргыла. Кандай чыгарышты? Бул жигит өзү көргөзсүн. Анын үстүнө бул жигит айтып атпайбы, мисалы жанагы сиз курган курулуштардын баардыгын видеого тартып туруп, анан ролик кылып чыгарсак дейт. Бул да кызык идея. Ва. Башың иштейт окшойт. Каякта иштейсиң, жигит? Мурда институтта жогорку математикадан сабак берчүмүн. Илимдин кандидаттыгын жактагам. Азыр бошмун. Экөөңөр кеңешип иш кылгыла. Жарайт. Рахмат агай. Жүрүңүз. Самак, жанагы плакаттарды эмне мынча бий килишкен?
Аким Батырович, ал деген баягы бизге келип плакат жөнүндө сунуш киргизбеди беле? Азат деген жигит. Ошону ойлоп тапкандар да. Ан деген күндүз элип койсок, кечинди келип туруп жанагы ылдыйраак илингендерин биздин конкуренттин кишилери келип айырып кетип атпайбы? Анан ошол жөнүндө айтсам, түнү менен баягы ушу эринбей чыгып, өйдөрө килгип, бирөөдөн шал сурайт бербейт. Анан бирөөнүкүн көрсөтпөй сурап атпайбы? Азамат. Баш иштеген шустур жигит окшобойбу? Эртең дагы бир кирсинчи мага. Бир сөзүңүз. Аким Батырович, баягы өткөндө бизге плакатка жардам берген балачы? Азат. Азыр келиптир, кирсемби дейт. Кирсин? Салам алейкум. Келиним. Кел. Аким Батырович. Чыныгы элдик өкүл элеңиз. Аныңыз официалдуу бекемделиши менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Рахмат иним. Рахмат. Кана. Сен жакшы кызмат кылдың. Рахмат агай. Азамат. Сенин участкаңан эң көп добуш алдык. Башың иштейт экен. Жогорку билимиң бар экен. Эми жакшы жолго түшүп, жакшы адам бол. Кайсы кызматты иштегиң келет? Кел, жардам берейин. Аким Батырович, бир райондук налог инспекциясынын катардагы инспекторлугун алып бериңизчи. Аракет кылалы. Рахмат агай. Рахмат. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Что вы хотели? Налоговая. Вот я. Так. Вот. Налоговая служба? Да, налоговая служба. Угу. Хорошо. Пожалуйста. Тут не хватает. Пожалуйста, прочитайте. Почему? В том месяце было 5000. А теперь 7000. Опять подорожало? Да. А завтра придете, скажете 10? Девушка, не обижайтесь, у нас все по закону. Пожалуйста. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Кошмар. Кандай стежа? Налог боюнча. Siz kim geldiniz mi? Эрик Казиевичке. Siz çakırıldınız беле? Жок, чакырылган эмесмин. Siz de o tanıydı? Жок, тааныбайт. Geçiresiz. Biz anda sizde kirgiz albayбыз. Мен могу белекти Эрик Казиевичке алып келдим эле. Анда берип коюңузчу. Макул. Рахмат жигиттер. Бека, мою любимую. Все, брат. Для тебя с днем рождения. Давай. Моя жизнь как пасьянс, моя жизнь как рулетка. Да нет, не верю. То пропал, то вдруг шанс. Эрик Казиевич, sizge belek berip görüştü. То потери, то везение во всем. Сыром что ли? Bilbeyim, bir jigit geçti.
Бул мен атамбы. Каякта ал? Билбейм, охрана киргизбей коюптур. Таап келе тезирээк. Жарайт. Бека. Сен кимсиң? Азат. Кай жерде иштейсиң? Ала Тоо райондук налог инспекциясында инспектормун. Азамат, жакшы иштеп атсаң керек. Кеминде $10,000 аз турбайт. Акчаны каяктан таптың? Же эмне? Атаң байбы? Атам кайтыш болгон. Сиздин атаңыз окшоп. Экөө бир институтта окушкан экен. Үйүм сатты Мерик Казиевич. Агам сувенир жасайт. Экөөбүз колго куюп жасадык. Во заливает. Азамат, башың иштейт окшойт. Сендей балдар мага керек. Давай. Урматтуу коллегалар. Өткөн айда 230 миллион сом тапшырылыптыр. Бул айга 265 миллион сомго чейин көтөрүш керек. Бул мамлекеттик тапшырма. Биринчи орун басарым катары. Айтыңызчы, Сапар Котоевич. Бул милдетти аткара алабызбы? Аракет кылабыз, Азат Жакыпович. Бирок бул өтө оор милдет болуп атат. Аракет кылабыз, Азат Жакыпович. Кимде ким оор милдетти аткара албаса, арызын жазып кетүүгө туура келет. Айдар Караевич, сиз айтыңызчы. Эмне иш-чараларды көрдүңүз? Кандайсың? Жакшысың ба? Чоң рахмат, кел өткүлө. Өткүлө. Отурбайсың өткүлө. Достор, туғандар күтіп қалсыздар. Кешіңдер. Қарым тасымасын. Эми мен анекдот айтып бербеймби? Кандай дейсиңер? Кол чаппайсыңарбы? Бир короз шаарга келбейби? Шаарга келип, анан кийин өзүнүн баягы досторун короз тоокторду издеп көчө кыдырат. Бир маалда народный дүкөнүнүн жанында бышып аткан Гирилге келет да. О, Эрик, туулган күнү менен куттуктайм. Чоң рахмат. Аман бол. Кандай жакшы отурасыңарбы? Дам осуй отуруңар. Биякта достор бар эле, анандыраак сүйлөшөбүз. Айылда жумуртка туулбай, план аткарылбай калды. Көрсө тоокту барып бияка келип алып, стриптиз билеп аткан. Эмне алган жоксуңарбы? Куйбайсыңарбы? Чөчөктөрдү толтургула.
урматтуу Эрик Казиевичтин классташтары, аяштары, азыр юбилярды куттуктоо кезегин ушул былтыр так ушул мезгилде эң чоң райондун налог кызматынын начальниги болуп, жылдын жыйынтыгында республика боюнча 1-орунду ээлебедиби? Ал ким? Эрик Казиевичти сыйлаган. Эрик Казиевич болсо ишенген жигиттердин бири. Азат Жакыпович. Кол чабуулар, кол чабуулар. Эрик Казиевич, туулган күнүңүз кут болсун. Алтын башыңызга алтын тажы. Достойный подарок нашему принцу. Келет. Алтын тажысыга укмуш жарашат экен алтыным. Кайсы кызматка баргың келет? Уялба, айт. Мелис Азимович, сизге республикалык салык кызматынын төрагасы Жакыпов Азат Жакыпович келиптир. Кирсин. Мелис Азимович. Саламатсызбы? Жакшысыңбы? Жакшы. Келиңиз. Сиз жөнүндө айтышты. Жаш, бирок мыкты ишмердешти. Эми президент өзү сунуш кылгандан кийин албетте биз колдойбуз. Бирок депутаттар деген эл өкүлдөрү. Алардын арасында керек болсо президентке катуу сын айта турган күчтүү саясатчылар да бар. Бирок аларды тыйып коюшка болот. Албетте парламентте сиздин кандидатураңызды колдогонго аракет кылабыз. Чоң рахмат, урматтуу Мелис Азимович. Албетте сизди колдойбуз. Бирок андан кийин жакшылап иштешели. Баатыр. Аракет кылабыз, Мелис Азимович. Мен сизге алдын ала айтып коеюн. Мына биздин парламентке көрсөткөн партияны анча-мынча каражат жагынан колдогон тармактар бар экенин билсеңиз керек. Анча-мынча билем. Анча-мынчасын билсеңиз, анда калганын тактап билип алыңыз. Биригиштешели. Баатыр. Макул. Нефти газ таможня тармагын биз өзүбүз көзөмөлгө алабыз. Бул жагы сизге түшүнүктүү болду го дейм. Эрик Казиевич, чакырдыңыз беле? Кайтыпчы. Молодец. Как председатель совета директоров, сотовую связь буду контролировать сам. Анан, авиация менен гембаликтарды өзүм карайм. Түшүндүңбү? Бара бер. Теневой бизнес гүлдөп кеткен. Салыкты баары мизер төлөшөт. Муну баарыбыз билебиз. Бир жакшылап күрөшөлү. Азат Жакыпович, күрөшөбүз. Бирок бардык кирешелүү орундардын крышалары бар. Алар жогору жакта отурушат. Биз бардык дегиче бизге жогору жактан звоноктор түшөт. Эмне, бизге каршы иш баштагаңар барбы дешип. Анда эмне? Колго ушуруп отура берелиби? Аракет кылабыз, Азат Жакыпович. Азат Жакыпович, бизде резервтер бар.
салыкты сөзсүз түрдө көбөйтөбүз. Ассаламу алейкум. Азаке, кечиресиз. Азат Жакыпович. Мен акмакты кечирип коюңуз. Мен ит болдум. Итик менден кетти, аны мойнума алам, Азаке. Анын үстүнө астыңа келсе, атаңдын кунун кеш дейт бабаларыбыз. Айкөлдү кылып мен кечирип коюңузчу, Азаке. Азат Жакыпович, министрлик кызматыңыз кут болсун. Сизди Кудай сүйгөн пенде экенсиз. Отурган ордуңуз түм эле өзүңүзгө куп эле жарашып калат экен. Азаке, анан Азат Жакыпович, биздин элдин атынан, шаардын атынан ордуңузду майлаганыңыз болсун. Азаке, Азат Жакыпович, мени кечирип коюңуз. Мен сиздин астыңызда жууса кеткиз күнөө кылдым. Кандай жазаласаңыз өзүңүздүн эркиңиз. Эмне десеңиз, мен баарына даярмын. Азат Жакыпович. Адам эмес айбан. Кызмат, дүнүйө үчүн баарын сатууга даярсың. Сени менен адамча сүйлөшүүгө болбойт. Сени менен өзүңдүн тилиңде сүйлөшүш керек. Мында канча бар? $200,000. 200,000. Акмак. Менин сүйүүмдү, менин тагдырымды $200,000 эле бааладыңбы? Азат Жакыпович, сүйлөшөбүз да. Мен сиздин айтканыңыздын баарына даярмын дебедимби? Сен шаардык салыкты канча жыл башкардың? 5 жыл. Жылына $100,000 чогултканда сенде $500,000 бар. Эми Азат Жакыпович, өзүңүз түшүнөсүз да. Көбүнө эле чоңдорго, органдарга, тиякка, биякка, сулуу аялдарга, күнөөсүз адамдардын тагдырын талкалоого. Билесиңби? Сен мени өлтүргөнсүң. Мен өлүп тирилгем. Мен ушул кызматка дал сенден өч алуу үчүн келгем. Сен менден эми оңой кутулбайсың. Азат Жакыпович, кечирип коюңуз. Сенин $200,000 соо бишке жумшайм. Манастагы май заводуңду, бал муздак цехи менен кошо. Сага ошон акмактардын айынан жетим калган балдардын үйүнө жаздырасың. Уй фермаңды кары картаңдарга каттатасың. Түшүндүңбү? Азат Жакыпович. Калганынан сүйлөшөбүз. Жогол. Азат Жогол. Кечирип коюңуз. Чакырдыңызбы, Азат Жакыпович? Ооба. Манас шаарынын салык башчысына азыр бир текшерүүчүнү кошуп бер. Май заводу менен уй фермасын балдар, каарлар үйүнө жаздырат. Ана 5 жылдык ишин бүт казып текшеришсин. Макул. Былыгы толтура. Ишин сотко өткөрүшсүн. Сен өзүң көзөмөлдө. Макул. Баса. Мына бу $200,000 шаардык балдар үйүнө өткөрөсүң. Жарайт. Азат Жакыпович. Келиңиз байке. Бутка турат деген ушул. Мына Бакыйга министр болдуң. Эми жарым башты коргулбай, бир башты эки кылып үйлөн энем. Байке, али күрөшүп бүт элек. Эртеңки күнү эмне болорун билбейм. Эмне болду окуй? Мени иштетпей жатышат. Кетем го бул жумуштан. Ким иштетпей атат? Бар.
чоңдорбу? Алар мафия болуп качканда. Мамлекетке чоң салык төлөөчү ири орундардын баары бийлик башындагылар бөлүп ээлеп алышкан. Аларга чама келбейт. Анан байкуш майда бараттарын барып баса калабыз. Нечестно. Мен мындайга келише албайм. Турмушта эмне кыласың? Киттерге тийишип. Сендей чабактардалар аптып деп коет. Ушул майда бараттарын иш кылып өз рызкыңды өзүң таап жыргап жашай берди. Байке, мыйзамды, чындыкты уруу ойношпойт. Эл же алданып революция жасап, бийликти алмаштырышты. Байкуш эл жакшы, таза коом курулат деп үмүттөнөт. Кана, дале уурдап жеп жатышат. Мен булардын чириген системасына кошулгум келбейт. Алар баары эртең күнү жооп беришет. Анан эмне? Кайра кечеки бомуштарыңа барып кошулайын деп атасыңбы? Керек болсо күнөөсү жок бомуштор булардан бийик турат. Алар болсо байлык, бийлик үчүн башкасын кой, өзүнүн аялы менен кызын, баласы менен атасын сатууга даяр калк. Эми билдиңби? Айтыш оңой. Аны иш жүзүнө ашырыш өтө кыйын. Учкашпа. Учкашкандан кийин туша качпа. Саламатсызбы? Айбек Талибович, сиз да бул жакка келдиңизби? Силер эмне отурасыңар? Эрик Казиевич, күч структуралары үчүн чет өлкөлөрдөн инвестиция тартыптыр. Ошо тууралуу сүйлөшөлү деп келгенбиз. Сүйлөшкөнү келсеңер, анда эмне отурасыңар бул жерде? Кирбейсиңерби? Бала батыр бошобой жаттыр. Анда мен кирип чыгайын? Кирип чыгыңыз. Кое турасызбы? Эй, сен менин ким экенимди билбейсиңби? Мен премьер-министрмин. Өкмөт башчысымын. Сизди тааныйбыз. Азыр деген шеф бош эмес эле. Чет өлкөлүк инвесторлорду кабыл кылып атат. Эй, жигит, субординация деген, этикет дегенди билесиңби? Кергенде айткан, премьер-министр келди де. Макул. Азыр сизди кабыл алат. Отуруп туруңуз. Эмне? Премьер-министр кабылдамада күтүп отурат бекен. Деги силер кимсиңер? Мени деген мамлекеттик маанилүү маселелер күтүп турат. Мен киришим керек. Эрик айткан азыр. Не? Эрик Казиевич, мени сыйлабасаңыз дагы менин кызматымды сыйлаңыз. Премьер-министрмин го мен. Айбек Талипович, премьер-министр болуп иштегениңе канча болду? Эмне болду? Жарым жыл. Дагы жарым жыл иштегенге гарантияң барбы? Премьер-министр деген убактылуу нерсе. Эрик Казиевич. Да. Бакыйган министрлериңизди кабылдамаңызга отургузуп коюп. Мен буларың чакырган эмесмин. Өздөрү келиптир. Кайырчыдай ол акча сурап. Эрик не прав.
Кыргызстан кандай кос, я? Еще, давай еще, давай. Еще. Эрик, келбейсиңби бул жака? Шашлык готов, налетаем мы. Кыздар, келгиле алам. Келгиле. Караңлачы. Күн укмуштай күн. Карачы. Эрик, менен рахат кой. Давай, налетай, давай, наливайте. Эрик, пойдем бухать, Эрик. Кандай гана сонду. Эрик Азиевич, чакырыпсыз. Жогору жакта кипиш болот. Бюджет бекебей калса республикада чоң чөпү. Бюджеттин долбооруна кол койбой сен республикага чоң кыянат кылып атканыңды билесиңби? Эрик Азиевич, орду жашасаң өлүм ашкерлейт дейт. Ансыз да чип болуп жатса. Мына быйылкы бюджетте 1 миллиард доллардан 3төн 1 жок. Акыркы кварталды биринчи квартал менен жаап жатабыз. Биягын төлөй албай жатсак, бул жагын көбөйтүп коюштур. Бул деген кызыл калп, элди алдамай. Эртең эле бирибиз айрандай ачылат. Муну саясат дейт. Бүгүн айлык акыларды көтөрүп, пенсия пособиялерди көтөрбөсөк эл дүрүп кетпейби? Ошондо баарыбыздын өлгөнүбүз. Эртең күнү эртең көрөбүз. Сен саясатка кийлигишпе. Сенин кадрың өзүң сүйлөштүп атышат. Ты меня не подводи, алгай. Кол койбойм, Эрик Азиевич. Эгерде кол койбосоң, бүгүн премьер-министрдин токтому, эртең президенттин указы чыгат. Алгай. Мейли. Бошотсо бошото бериңиз. Өзүм институтка кетем. Эч кандай институтка барбайсың. Азыр барып премьер-министрге кол коесуң. Түшүнүңбү? Болбосо, ты меня знаешь. Сен жылаандын куйругун эмес, ажыдаардын куйругун бастың. Эрик коварный. Ал сен аябайт. Түрмөгө тыгат. Аким Батырович, кайсы күнөөм үчүн? Ал проблема эмес. Азыр ойлоп табышат. Андан көрө сен тез кач. Каяка? Каяка болсо да. Кыргызстандан чыгып кет.
Ошентип качып келдим. Дархан Азимкулович. Жумуштан иштетпей коюшту. Бир жумуштап, тиричилик кылып турайын, жардам бергиле. Кыргыз казак бир тууган эмеспи? Саған жұмыс табамыз. Мемлекеттік қызмет болмаса да, бизнесмен достар бар, экономист достар бар. Осыларға айтып, бір жағына шығарамыз. Бірақ білесің бе, Азат бауырым, Қазақстан мен Қырғызстан көрші жатқан ел. Еріктің құрығы ұзын, сені ол бұяқты да тауып болады. Одан да біз сені Ресейге, Москваға жөнелтейік. Сояқта да экономист достар бар. Қазақстанға да батпай турбаймын ба? Сен өкпелеме. Мен өзімнің емес, сенің өміріңнің қауіпсіздігін ойлап отырмын. Мейлі. Анда Россияға, осы Россияға. Борис Тимофеевич, я вас приветствую. Хорошо. Семья, дети, дома как? Оля, привет от меня. Борис Тимофеевич, у меня вот такой вопрос к вам. У меня друг из Киргизии. У него проблемы возникли. Надо будет помочь. Ждем. За мной не заржавеет. Все, большое спасибо. 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 Все, до свидания. Міне, Азат бауырым, бұл шаруа да шешілді. Басыңды жерге түсірме, көтерең сеңді. Нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына. Бір сенің көңілің үшін бір сөз айтайын саған. Ну, я слушаю, рассказывайте. Вы знаете, я работал председателем налоговой службы, и были моменты давления со стороны окружающих людей президента. Я в курсе дела. Дархан мне объяснял все. Вы работали проректором, министром работали. Но для начала я хочу предложить вам работу. Руководитель аппарата инвестиционной компании по Средней Азии. Но работа связана с частными командировками в Европу. Вы справитесь с этой работой? Я справлюсь, да, Борис Тимофеевич. Прекрасно. В таком случае, в понедельник можете приступить к работе. Москвадан кийин Германия, Францияга барып, чоң долбоорлорго кол коебуз деп, ошого мен өзүмдүн юристим менен жардамчымды алып кетип атам. Кыскасы чоң долбоор менен кетип атабыз. Жакшы. Азатка менден салам айт. Абдан жакшы жигит. Дос болуп алгыла. Макул, Самат Аманович.
Москвага кош келиптирсиз, Омар Чукаевич. Кыргызстандагы нефть тармагын өнүктүрүш үчүн жакында Париж, Берлинге барабыз. Ошондон кийин дагы ар жагын көрө жатарбыз. Аракет кылалы. Macht Musik dort vor dem Café und vor dem kleinen alten Kino in der Nähe. Seine Lieder, die sind von überall her. Diese Lieder singt nur er. Es hat im Publikum schon so mancher gedacht, dass dieser Sänger ganz bestimmt Karriere macht. Aber weil er nicht gern die Freiheit verliert, ist er nicht dran interessiert. Dieser Sänger braucht nur ein Chanson und dazu ein paar Leute, die sagen c'est si bon. Und er braucht ein schönes Mädchen und er braucht den Sonnenschein, um zufrieden so zu sein. Ja, nur Geld alleine, das macht ihn nicht glücklich. Er braucht schon etwas mehr, er will sein Leben leben. Ein Leben, das ihm Freude bringt, nur wenn er singt. Seine Philosophie ist ein... Pour trouver les trésors de la terre, pour trouver l'eau qui dort sous la pierre, des savants sont venus d'au-delà des rivières, au couchant, ruisselant de l'hiver. Paysans, paysans du monde, ouvre-leur chaque fleur de ton champ. Les géologues te font des moissons de joie. L'univers est leur seul paysage. Ils connaissent et son nom et son âge. Et le moindre caillou détaché d'une étoile a pour eux des secrets merveilleux. Ар бир күн сайын буюрса 1000 тонна бензин солярка алып келип турабыз. Кыргызстандагы бардык область райондоруна чейин жеткириш керек аныч. Жазгы талаа себүү башталганга чейин элге жеткиришибиз керек. Жеткизебиз. Азат Жакыпович, элге жеткиребиз. Азат бауырым, мен Кудай кааласа келесі партиядан сіздерге тағы да 20 система вагонды 92 маркалы бензинді өзім жіберем. Саламатсызбы? Жакшы. Жакшы. Кандайсыңар? Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Жүргүлө. Самат Омарович, ушундай таза абада эс алганга не жетсин. Абдан жакшы. Келгиле. Кана, жакшы. Отургула. Тоонун абасы өзгөчө. Өзүнчө эле бир керемет. Бул жерге келип эс алсаң рахат да. Жакшы. Самат Омарович. Өзгөчө кырдаал киргизишип, булар атайлап шайлоон 6 айга узартышты. Менимче булардын максаты бийликти сактап калыш. Райондорго, шаар жетекчилигине, бардыгына өздөрүнүн кишилерин коюп жатышат. Самат Аманович, президенттик үчүн Боронов менен Айбаров катуу чабышып атышат. Бири чыгышты,
бир батышты дүрбө түшүп, бир Кыргызстанды экиге бөлмөй болушту. Бир тарабы бизди батыштыктар эле башкара береби? Бийликти чыгыштыктар алыш керек десе, экинчи тарабы бийлик батышта калыш керек деп ураан чакырып атышат. Минтип отурса, батыш Бороновго, чыгыш Айбаровго добуш берип койчудай. Анда эле бале болду. Боронов батышты, Айбаров чыгышты бийлеп атса, эл эки жаат болуп кырылышып, Кыргызстан экиге бөлүнүп калышы мүмкүн. Кырдаал ушундай курч болуп турат. Эмне кылабыз? Сиз киришпесеңиз болбой калды. Мен баарын көрүп билип турам. Булар жаман жол менен кетишти. Бири-биринин абийирин төгүп, элге жаман көрүнүштү. Такс, жолдош генералдар, мындай кыйын кырдаалдан чыгыш үчүн кандай олуттуу сунуштарыңыздар бар? Менимче бир гана жол бар, Самат Аманович. Кандай жол? Батышка да, чыгышка да калыс. Элдин, мамлекеттик казынага кол салып ичип жебеген таза калыс кишини табышыбыз керек. Андай талапкерлер барбы? Издеп атабыз. Бирок биринин бир кемчилиги болсо, экинчисинин экинчи кемчилиги болуп таппай атабыз. Бул кадр маселесин өзүңүз жакшы билесиз. Ошон үчүн атайын сизге келдик. Балким сиз табарсыз. Бар. Бир эмес. Эки жакшы жигит бар. Экөө? Ооба. Эки жакшы, мыкты жигит бар. Бири батыштан, бири чыгыштан. Экөөнү тандем кылып кое берсек, бир ийгиликке жетишет деп ойлойм. Экөө тең макактай таза, мыкты жигиттер. А бизге ошондой адамдар керек. Демек, ылайыктуу талапкер бар экен да. Ооба. Мурда мамлекеттик жетекчилик кызматтарда иштешкен бекен алар? Мамлекеттик салык кызматын жетектеп келген. Биздин коррупциялык иштерге чыдай албай, чет элдик чоң корпорацияга иштеп кеткен. Азат Жакыпов. Дал өзү. Экинчиси Омар Чокоев. Бул эки жигит өкө тең мыкты жигиттер. Алар Москвадан бензин, солярка тартып турушат. Мына элге дагы күзгө жыйын теримге деп карызга берип, элди дүрбөлөңгө салып жатышат. Самат Аманович, менин билишимче, алар менен сүйлөшүүлөр жүргөн. Саясатка аралашпайбыз деп так кесе жооп беришкен. Аларга бийликтин кереги жок. Бийликке дал ошондой адамдар керек. Туура. Кыргызстандын келечеги үчүн ал жигиттерди көндүрүш керек. Алар түшүнүктүү, эстүү жигиттер. Менимче макул болот го деп ойлойм. Саламатсыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Gel uğuldarım.
Силердин жолуңар ачык болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Жараткан Алла өзү колдосун. Жериңердин, элиңердин ушу бакыты үчүн туулган жансыңар. Ошол элиңер үчүн, жериңер үчүн күрөшүп, ошонун бакыты талайын арттырып жүрө бергиле. Амин. Досум, баары биз ойлогондой болсо гана. Тракторларды алып келип, МТСтерди ишке киргизип, жаштардын өнүгүү деген партиясын түптөп жатабыз. Саламатсыздарбы? Биз сиздердин жетекчиңиздер Баке менен бензин ташып жүрүп эле таанышканбыз. Анан эми өзүңөр көрүп жатасыңар азыр. Биздин мамлекетке өзүнө мансап күтүп, жеке керт башын ойлогон саясатчылар келди. Биз эми андай кылбай, элге колун сунган, элге жардам берген, ушундай чыныгы эр азаматтарды колдоп берсек, заманыбыз оңолот деп ойлойм. Биз эски системаны бузуп, элге кызмат кылган жаңы системаны курууга аракет кылып жатабыз. Силердин оюңар да, максатыңар да биздики менен төп келишип жаткандыктан, мына Өнүгүү партиясы менен биригип, Кудай буйурса Кыргызстанды оңдойбуз, өнүктүрөбүз деген оюбуз бар. Мына Азат Жакыпович дагы Россиядан жакында бензин, солярка алып келип, жазгы тала иштерине эч кандай үзгүлтүк болбосун деп элге таратканы турат. Ушу биз дагы силер берген солярка менен, биздин тракторлор менен элге жардам берип, арзан баада айдатып, элге кызмат кылсак деген оюбуз бар. Ошондуктан өнүгүү менен бирге болуп, бирге өнүксөк, Кыргызстаныбыз алдыга жылат. Бирге өнүгөлү. Урматтуу шайлоочулар, мына ушул Ордолуу Ош жергесине атайын сиздерге жолукканы президенттикке кандидат Азат Жакыпович өзү келип отурат. Рахмат, Ордолуу Ош жергеси, 30 кылымга арыткан Ош шаарынын тургундары. Мына келечек жаштардын колунда, бардыгы сиздердин колуңуздарда. Сиздер колдоп, коштоп берсеңиздер, ишеничиңиздерди актайбыз. Элдин байлыгын уурдатпайбыз жана уурдабайбыз. Мажырымда оштун символу, башын ип назик жүгүнө, мажырымда оштун символу, көктөм келген көрктүү. Ош шаарына көптөн бери келбеген аябай кооз болуп, көркүнө чыгыптыр. Мыкты мэр иштеп жатат. Омаке, ушундай жигиттер бизге керек. Эми азыр бийликте баары эле алдым жуттумдар эмес. Бирин серин ушундай мыкты жигиттер бар. Тунук, агайың жакында президент болсо сен бизди карабай каласың деп турам. Ой, агай ушуну карамак беле. Мындайлар миллиондун аркасынан чуркаган. Эмне үчүн карабайт? Убагында агай үчүн кимдерден гана кандай сөздөрдү укпаган? Мага жардам бербесе мейли. Элге жардам берерине ишенем. Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Тонук, мен баягы укпай кеткенде бирдеме дедиң беле? Жакшы көрөм дегем агай.
Эмне дейсиң? Мен сизди сүйөм, агай. Тунук. Менин өмүрлүк жарым болуп берчи. Айбек Талипович, акыркы прогнозду угуңузчу. Айбек Талипович, акыркы маалымат боюнча катастрофа. Жакыпов 32% шайлоочулардын добушун алды. Боронов 28, Айбаров 15. Анан жанагы Төрөбеков 14. Сатып кетиштийди. Жанагы ишенген акимдериң болсо бакка жараган жок. Алардын көпчүлүгү башка партиядан болчу да. Карапайым эл, оппозиция Азат Жакыповго өтүп кетишти. Анын үстүнө жанагы чет өлкөлүк бизнесмендер ошону колдоп туруп алышты. Бийликти укпай коюшту. Таалай, кечеги прогнозду берчи. Ким бул? Биз Азат Жакыповдун балдары. Чаозуңда. Силер кимсиңер? Отур дейм алма. Мен эч нерсе жок. Апа, тийишпе. Кырсаң өлөсүң. Андан көрө сөзүм бар. Жакыпов кайт. Президенттиктен алсын. 12 кишини ажын таштабасын. 12 бир мүнөт өткөндө балаңарды аласыңар. Мени Жакып менен мамилем жок. Мен анын телефондорун да билбейм. 7 этаж бизнес центр. Баламды. Азат Жакыпович, пиарды бир жума катуу жүргүздүк. Эл мурдагы коррупциялашкан саясатчылардан ташап турганда жаңы жүздөрдү жакшы кабыл алды. Бири Москвада иштеген миллионер. Экинчиси Россия Кыргыз нефтегазынын Кыргызстандагы башчысы. Экөө тең кече эле биздин арабызда жүргөн катардагы адамдар эле. Баштар иштеп мындай чоң ийгиликке жетишти деп жакшы имидж түзүлдү. Кудай буйурса, шайлоого тайманбай барсак болот. Анда эмне? Кеттик. Чоңуз. Азат Жакыпович. Азат, сенин балаңды уурдап кетишти. Эмне? Ким? Билбейм. Үйгө кара маскачандар келип баланы алып кетишти. Эчтеке деген жокпу? Эмне дешти? Сени президенттиктен баш тартышсын дешти. Эмне? Балаңды кайтартканды унуткан турбайбызбы? Азат, баламды алып бер, суранам сенден. Бул террор. Мен буга жол бербейм. Азат, кечирип койчу мени. Кечирчи. Азат, кечирчи мени, суранам Сен ак президент болосуң, Азат. Суранам сенден, Азат, Баламды алып берчи, баламды алып бер. Суранам сенден, Азат. Баламды алып бер, сен дагы президент болосуң. Азат. Үйүнө жеткизип жарайт. Баламды алып бер, Азат. Чоңуз. Азат. Суранам сенден. Эми баары түшүнүктүү болду. Эмне кылабыз, Омоке? Милицияга берели. Милиция жардам бере албайт. Муну уюштургандар милициянын үстүндө отурат. Анын үстүнө убакыт өтө тар. Такс. Байкуш балам. Айкыга жолугудан качып, балама бара алган эмесмин. Аталык мээрин көрсөтө албадым. Эми күнөө сценаристеге менин саясий амбициям кесепети тийип турат. Азаке, эми булар оңой менен бизге бийликти беришпейт.
Молодец. Сени эстүү жигит дешчү эле, чын окшойт. Пока нормально. Туура кылып жатасың. Дагы 45 минута эч жака чыкпай күтүп тур. 12ден 1 минут өткөндө уулуңду аласың. Ме, уулуң менен сүйлөш. Уулум, чындык. Азаке. 40 мүнөт убакыт калды. Азаке. Шашылышыбыз керек. Арыз тапшыра берелчи. Анан андан аркысын көрө жатарбыз. Азат Жакыпович, сиз деген жалпы элдин атасы болгону турасыз. Арине, бала деген өтө оор, бирок али жашсыз. Жаш, сулуу аян аласыз, көп балалуу болосуз. Элди ойлоңуз, Кыргызстанды ойлоңуз. Ооба. Биз жалпы элдин атасы болобуз. Бирок өз балдарыбызды сактап калышыбыз керек, омоке. Ооба, Азаке. Бала деген бийликтен да, мансаптан да өйдө турат. Мен сизге кошулам. Саясатта биз жеңилдик. Биздин башка айлабыз жок. Бар. Не бар? Айла бар. Кандай айла? Кимиз премьер, кимиз президент айырмасы жок. Түшүнгөн жокмун. Тез Боршайкомго барып арыз жазыңыз. Омке. Президентке сиз чыгасыз. Туура. Омке. Сиз коюшуңуз керек анда. Президентке сиз барыңыз. 40 мүнөт калды. Омке. Кеттик анда. Алло. Силер шартты буздуңар. Сен мага бир эле шарт койгонсуңар. Мен аны аткардым. Экинчи шарт болгон эмес. Сен өзүң ойбогонуң менен Омор Чокоевди чыгарбадыңар. Силер шартты бузуп жатасыңар. 12ден 1 эмес. 2-3 мүнөт өттү. Мен шартты аткардым. Балам гана. Балаң площадьда. Sen benim altın tahtımsın. Beni taşlamadın. Ata, kayak tercüresin. Ata, kayak tercüresin. Gitmeyecek kimse ata. Ata, gitmeyecek. Çıldırım benim. Sen benim altın tahtımsın.